Бишкек шаарында 8-чи бүткүл дүйнө элдеринин эпостары фестивали башталды. Бул жолу алы дүйнөлүк даңазга ээ болгон Саякбай Каралаевдин 130 жылдык мааракесине арналууда. Саякбай төбөсүнөн алыс чапты, төөнүн жарым этиндей ал ойронду. Салтанаты Бишкектин эски аянтында болуп өттү. Иш-чарага бийлик өкүлдөрү, Кыргызстандагы чет өлкөлүк элчиликтердин башчылары жана коноктор келишти. Фестивалдын салтанаттуу ачылышында театрлаштырылган оюн зоок көрсөтүлдү. Ал улуу манасчы Саякбай Каралаевга арналды. Эсиңе тутуп билип ал. Кымыз сунган Каникей энең. Маңдайыңда турган Бакай бабам. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, бул Айкөл Манас бабаң. Кимдин баласысың? Каралайдын? Балам. Биз сенин жолуңду тосуп жүрөбүз. Каникей балам, бир буржунуңду алып келчи. Ачуусуңду. At seviri ık boldu, alamdı buzgan gey kaşka, çoğuluşup kırk boldu, tonsuz gelgen çorağa. Amin! Tengrim özü oldusun. Эдилю Джонибаевичу. Сопровождается выступлением фольклора. Ачылыш аз эми түндүк көтөрүү жөрөлгөсү менен соңуна чыкты. Ага иш-чарага келген коноктордун баары катышты. Иш-чара Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан уюштурулууда. 28-30 майга чейин өтүүчү дүйнө элдеринин эпостары фестивалынын алкагында улуттук каада салттар, маданий ар түрдүүлүк парады, эл аралык сынактар сыяктуу бир катар иш-чаралар өтөт. Ошону менен катары Тайтору спектакли, Дара кыры көркөм тасмасы сунушталат. Эпос фестивали 8-чи жолу өтүп жатат. Бүткүл дүйнө Кыргыз Республикасынын багы чоң эпостордун мамлекети деп дайыма ушул фестиваль, эпостордун фестивали Кыргызстанда өтөт да. Бул 8-чи жолу өтө көлөмдүү түрдө өткөрүп жатабыз. Бул жакта 3 күн бою 28, 29, 30 12 сааттан эртеден кечки түнкү 11-12ге чейин бизде ушул программабыз жүрөт. 30 мамлекеттен бир 200дөн ашуун коноктор келди. Ушулардын баары катышып, ошол коноктордун дагы чыгармачылык өнөрлөрүн, дүйнө жүзүнүн эпосторун угабыз. Эски аянтка кыргыз көчү этнайылы түптөлдү. Ал жерде кыргыздын каада салттары, улуттук дасторкону көрсөтүлүүдө. Это шерсть делает. Иш-чарада ар кайсы мамлекеттердин жана кыргыздын буюм тайымдары, кийим кечелери сатылган жарманке да уюштурулду.